Саламатсыздар балдар, 6-класстын математика предметин окуп үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үч бурчтуктун аянттары. Балдар, биз силер менен тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын тапканды үйрөнгөнбүз. Эми каалагандай үч бурчтук болуп калса, анын аянтын кантип табабыз? Мисалы, азыркы учурда мен биринчи мисалымда каалагандай жайланышта үч бурчтукту көрүп турасыңар. Ушул үч бурчтуктун аянтын кантип табабыз? Мына биринчи чокусу L, 2 1 экен координатасы, М чокусунуку 1 4, N чокусунуку 8 2 экен. M, N, L деген үч бурчтуктун аянтын кантип табышыбыз керек? Ооба, силер аны дептерге чегенде өзүңөр эле көзүңөр менен тик бурчтукту толуктайм деп элестетишиңер керек. Мына көрдүңөрбү? Ушул фигураны табыш үчүн мен аны тик бурчтукка толуктайын. Келин анда тик бурчтукка толукташ үчүн мен OY огуна параллель жүргүзөм. Андан кайра OX огуна параллель жүргүзөм N'ге чейин. Анан N'ден кайра OY огуна параллель жүргүзүп, М чететинен кайра М. Мына балдар, мен азыр тик бурчтукту толуктап атам. Көрдүңөрбү? Мына жакшылап карап көрсөңөр, тик бурчтук. Келгиле мен тик бурчтуктарымды тамга менен белгилейин. Мисалы, Т бир чокуну, экинчи чокуну К, анан бир чокуну Е деген. Мына менде кайсы тик бурчтук пайда болду? М, Т, К, Е деген тик бурчтук пайда болду. Эми мага керектүү М, Т, Л деген үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн, мына балдар, мен тик бурчтуу үч бурчтуктарын көрүп турам. Биринчи тик бурчтуу үч бурчтук бул М, Т, Н. Экинчиси L, N, K. Мынакей тик бурчтуу үч бурчтук. Анан дагы бирөө бар экен E, M, L. Тик бурчтуу үч бурчтугу. Демек, биз азыр силер менен дагы да болсо мисалдарды чыгарышыбыз керек. Кантип? Тик бурчтуктун аянтын табам. Экинчи тик бурчтуу үч бурчтуктардын аянтын таап туруп, алардын бардыгын тик бурчтуктун аянтынан кемитип салсам болот. Келгиле анда таап көрөлү. Биринчи. Мен азыр тик бурчтуктун аянтын табам. М, Т, К, Е деген тик бурчтуктун аянтын. Балдар, келгиле анда узунун туурасын тапканга аракет кылалы. Узуну МТ, ЕК, OX огуна параллель кайсыл чекте турат? 1ден 8ге чейин. Демек 8ден 1ди алганда 7, модулдан 7 чыгат. Демек узуну 7 экен. Туурасын таап көрөлү. Туурасы МЕ, ТК. Демек бул OY огуна параллель болгондуктан координатасын карайын. Кайсыл чекте? Е2 1, ал эми M'дики 4. 1 менен 4'түн арасындагы аралык, демек 4төн 1ди кемитем. 3. Же санап койсок болот. 1, 2, 3. Туурасы 3 экен. Экөөнү көбөйтсөк, балдар, 21 квадраттык. Бердик. Эми мен тик бурчтуктун аянтын тапкандан кийин экинчи үч бурчтуктардын аянтын табайын. Тик бурчтуу үч бурчтук. Өзү үч бурчтук турат ичинде. Четиндегилери бүт бары тик бурчтуу үч бурчтук. Анда келгиле, мен биринчи S'ти аянт табайын. N, T, N декен. Силер билгендей, катеттердин көбөйтүндүсүн жарымы же катеттердин көбөйтүндүсүн 0,5ке көбөйтсөк болот. Эгерде кететте силер 0,5 менен көрүп калсаңар деле, көбөйткөндө ошол жыйынтыкты аласыңар. Же көбөйтүндүсүн 2ге бөлсөңөр деле, жыйынтыгыбыз бирдей болоорун билишиңер керек. Келе мен биринчи 0,5 деп жазып коеюн. Көбөйтүү катеттерин көбөйтөбүз. Анда М, Т, N декен карап атам. М, T'нын, анан Т, N'дин узундуктарын табалы. Анда силер билгендей, М, T'нын узундугу 1 менен 8'in арасындагы аралык болгондуктан 7. Ал эми Т, N'дики N'дин чеги 2, T'ныкы 4. Демек 4 менен 2 болгондуктан катети 2. Анда келгиле 0,5'ти 7 көбөйтүлгөн 2ге көбөйтөйүн. 2 менен 0,5'тин көбөйтүүсү 1, демек жыйынтыгы 7 квадраттык. Бердик. Бул бир тик бурчтуу үч бурчтуктук болук. Экинчиникин таап көрөлү. Экинчи L, K, N үч бурчтугу. 0,5ке көбөйтөм катеттердин көбөйтүндүсүн. Келе балдар, катеттери L, K'ныкы. Чеги 2, анан 8 болот. 8'ден 2'ни алсак 6. Же санап көргүлөчү. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек 6 бирдей экен. Экинчи N, K'ныкын табалы. N'дин
чеги 2 же болбосо бул жерден деле координатадан карасам болот. 2 ал эми K'нын чеги координатасы 8 анан 1 болуп турат. 2 менен 1. Демек экинчи НК деген OY огуна параллель болгондуктан Y огунун эле координаталарын кемитип койсок болот. 2ден 1 алсак 1. Анда 6га 1ди көбөйсөк 6, 0,5ке көбөйсөк балдар 3 болот. 3 квадраттык бирдик. Мен экинчини таптым. 1, 2. Мына биринчи, экинчини таптым. Эми үчүнчүнү табалы. Үчүнчү тик бурчтуу үч бурчтук. Бул М, Е, Л үч бурчтугу. 0,5ке көбөйтөм катеттерин. Келгиле катеттерин табалы балдар. М, Е 1 менен 4'түн арасында жатат. Демек санап көргүлөчү 1, 2, 3. Демек аралыгы 3. Же эки чекиттин арасында аралыктын жардамы менен да тапсак болот. 4төн 1 алсам 3, модулдан 3 чыгат. Демек көбөйтүндү 3. Бул катеттин узундугу 3 экен. Лдики 1 менен 2'nin арасында жатат. Көрдүңүзбү? Мына 1 менен 2'nin арасында жатса, анда мунун узундугу 1. Көбөйтүү 1. Балдар, 3кө 1ди көбөйтсөк 3, 0,5ке көбөйтсөк, башкача айтканда 2ге бөлсөк 1,5 квадраттык бирдик. Мына менин максатым берилген 3 бурчтуктун аянтын табышым керек балдар. Берилген 3 бурчтуктун аянтын табышым керек. Кантип табам? Демек тик бурчтуктун аянтынан тик бурчтуу 3 бурчтуктардын аянттарын кемитип коюшум керек. Могу 3'тү. Мага жазайынчы. Демек балдар, менин максатым 3 бурчтукту табыш үчүн, демек М, N, L 3 бурчтугун табыш үчүн тик бурчтуктун аянтынан 1, 2, 3 3 тик бурчтуктун аянтын коштуруп кемитип койсок болот. Анда мен формула менен жазсам, демек аянт тик бурчтуктун аянты М, Т, К, Е кемитем 3 бурчтуктун 1, 2, 3 3 тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянтын кемитем. Анда S, М, Т, N менен S, L, K, N. Демек М, Е, Л 3 бурчтугунун аянттарын коштуруп кемитишибиз керек. Келе анда тик бурчтуктун аянты канча барабар болду? 21 минус 3 бурчтуктардын аянтын жазайын. 7 плюс 3 плюс 1,5. 7ге 3'тү кошсок балдар 10. 10го 1,5 кошсок 11,5. 21ден 11,5'ti кемители. 21ден 11,5'ti кемитсек 21 минус кошсом балдар 3 бурчтуктун аянттары 11,5 болду. 21ден 11,5'ti кемитсек 9,5 квадраттык бирдик. Демек балдар, менин максатым берилген М, N, L 3 бурчтугунун аянтын табуу керек болчу. Көрдүңүзбү? 3 бурчтуктун аянттары ар түрдүү жайланышып калса, анда биз аларды тик бурчтукка толуктап, тик бурчтуктун аянтынын жардамы менен берилген тик 3 бурчтуктун аянтын таба алат экенбиз. Мына менин учурумда мен тик бурчтукка толуктадым. Тик бурчтуу 3 бурчтуктардын аянттарын таап, тик бурчтуктун аянтынан кемиткенде берилген М, N, L 3 бурчтугунун аянты 9,5 квадраттык бирдик болду. Келе балдар, анда экинчи мисалды чыгарып көрөлү. Экинчи мисалда дагы 3 бурчтук берилген координаталары. Келе координаталык тегиздикке аларды жайгаштырып көрөлү. Кандай 3 бурчтук пайда болот экен? Анда А чекитиники -4 2 экен. -4 2 мен дагы толуктайын балдар. -4 2 демек OX огунда -4, OY огунда 2. Экөөнүн перпендикуляр жүргүзүүндө кесишкен чекити А чекити болду. Б чекитиники 5 1. OX огунда 5, OY огунда 1. Кесишкен чекити Б чекити. С чекити -1, -2. OX огунда -1. Параллель жүргүзүп атам OY огуна. -2. Экөө перпендикулярды кесилишти, кесишкен чекитибиз С чекити болду. Балдар, мына 3 чекитти белгиледим, эми 3 бурчтукту алалы. А Сны туташтырайын, А Бны туташтырайын.
жана бсны туташтырайын. Мына ушундай үч бурчтукту алдык. Эми ушул үч бурчтуктун аянтын табышыбыз керек. Дагы да болсо, демек силер көргөндөй, айрым жактары окторго параллель болбогондуктан мен буларды тик бурчтукка толуктайын. Анда А чокусунан Сга чейин, Сдан OX огуна параллель жүргүзгөндө могул жерде бир чекитти алайын. Мисалы, М чекит эмес. N чекитин алайын. Андан ары С чокусунан жүргүзөйүн. -2 координатасынан OX огуна параллель. Кайра B чокусунан жүргүзгөндө экөөнүн кесишкен чекитин М дейин. Ошондой эле көрдүңөрбү, мында кичине кыйшагыраак кетип калды Б'ныкы. Толуктайм. 2 деген координата менен Б'ныкына толуктасам, могул жердеги чекити К дейин. Мына менде тик бурчтук пайда болду. Кайсы тик бурчтук пайда болду? Биринчи чыгарууну баштайын. Демек аянтын таап атканда А, К, М, Н деген тик бурчтук пайда болду. А, К, М, Н деген. Ушунун аянтын таап алалы. Демек мен үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн тик бурчтуктун аянтын таап, андан сырткары тик бурчтуу үч бурчтуктар пайда болду. Карагылачы. А, К, Б, дагы С, Б, М, мынакей, жана А, С, Н. Тик бурчтуу үч бурчтуктан үчөө экен. Демек, тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын таап, тик бурчтуктун аянтынан кемитсем эле А, Б, С үч бурчтугунун аянтын тапкан болом. Кеттик анда. Демек, А, К, N'дин аянтын табыш үчүн А, К менен М, OX огуна параллель. Анда алардын аралыгын карап көрөлүчү. -4, анан 5. Демек 5тен -4тү кемитем. Мен бул жерге жазып коеюн. Демек АКнын узундугун табыш үчүн балдар, айрым учурда силер ооз-2 таап алышыңар мүмкүн. Чакмактардын бирдиктерин саноо менен. А мен эки чекиттин арасында аралыкты тапкандай кылып табайын. Демек 5тен кемитем -4тү. Демек минус белгиси тургандыктан плюс болуп кетет да. 5ке 4 кошсок 9, 9дан 9 чыгат. Санап көрөлүчү балдар. 1, 2, 3, 4. Мынакей. Жолсу координата башталышынан -4кө чейинки аралык 4, 0дон 5ке чейинки аралык 5, 4кө 5ти кошсок 9 чыгат. Демек узунугу 9 экен. Туурасын табалы. Туурасы OY огуна параллель болуп атат. OY огунун чектерин карап көрөлүчү. 2, анан -2. Анда мен А, N'дин узундугун тапсам балдар, 2 -2 дейин да, модулдан алам. Минус белгиси тургандыктан плюс болуп кетет, 4. Демек модул ичинде 4төн 4 чыгат. Демек туурасы 4 экен. Балдар, кааласак чакмактар менен иштесек болот. Демек бирдиктер менен 0дон -2ге чейинки аралык 2, 0дон 2ге чейинки аралык 2, 2-ни 2 алсак 4. Демек көрдүңөрбү, туурасы 4. 9га 4тү көбөйтсөк балдар 36 квадраттык. Бердик. Бул тик бурчтуктун аянты. Келгиле үч бурчтуктун аянттарын табабыз. Тик бурчтуу үч бурчтуктун аянты. Мен биринчи А, К, Б'ныкын табайын. Мына 0,05 көбөйтүү. Катеттердин узундуктары. АКнын узундугу балдар силер көргөндөй эле 9 болуп жүрүз. Ал эми Б, К, Б'нын узундугу, 1 менен 2нин ортосу болгондуктан, мына Б'нын координатасы 1, ал эми К'ныкы 2 болгондуктан, К менен 1ден алсак 1. Могул жерибиз узундугубуз 1 экен. Анда 9ду 1ге көбөйтсөк, 9, 0,05 же болбосо жарымы 4,5 квадраттык. Бирдик. Экинчи СБМ. СБМ үч бурчтугун аянтын табалы. Демек 0,05 катеттерин табабыз. БМдин катеттерин узундугун табалы. Б'нын координатасы 1ге барат экен, ал эми M'дики -2 экен. Демек 1 -2нин узундугу 3. Мынакей 1, 2, 3. Көбөйтүү 3. Бул жер 3 экен. Ал эми S'дан M'ге чейинки аралык, S'нын координатасы -1, M'дики 5ке туура келип атат. Көрдүңөрбү? OX огуна параллель болгондуктан координатасын OX'тан карайбыз. -1, 5. 5тен -1ди алсам 6 болот. Көбөйтүү 6. Кеттик анда балдар. 6га 3тү көбөйтсөк 18. А 18 0,05 же болбосо жарымы 9. 9 квадраттык.
бирдик экен. Үчүнчүнү табалы. ASN. ASN. Балдар, ASN тик бурчтуу үч бурчтуктун аянтын табалы. A'нын координатасы, демек AN'дин узундугун табыш үчүн OY координат параллель болуп атат. A'нын координатасы 2 менен чектелүү, N'дики -2 менен. Демек -2 менен 2'nin арасында аралык бул жер 4 болот экен. Экинчи катетте бул жерде OX огуна параллель болгондуктан NC OX огуна параллель болгондуктан чектери -4, -1. Демек -4'төн -1'ди алганда бул жерибиз 3 болот. Көрдүңөр, модулдан алганда +3. Демек координатасын таап алдым. Катеттердин узундуктарын таап алдым. Анда мен аянтын табайын. 4 көбөйтүлгөн 3. 4 3'тү көбөйтсөк 12, 12'ni 0,05'e көбөйтсөк 6. 6 квадраттык бирдик. Эми үчүнчү балдар. Биз эң негизги мага берилген 3 бурчтуктун аянтын табышым керек. Анда эмне кылам? A, B, C 3 бурчтуктун аянты. Тик бурчтуктун аянты. Андан тик бурчтуу 3 бурчтуктан 1, 2, 3 болуп атат. 3'ünүн суммасын кошом. 4,5 + 9 + 6. 36 минус 9'ga 6 кошсок 15. 19,5. Demek 4,15 + 9 + 6 19,5 болду. 36'dan 19,5'ti emitsek 16,5 kvadratlık бердик. Мына балдар, көрдүңөрбү? Берилген мисалда 3 бурчтук A, B, C 3 бурчтугунун аянтын тапкыла деген. Кандай гана жайланышпасын, биз тик бурчтукка толуктап, ал 3 бурчтуктун аянтын табыш үчүн ашыкча тик бурчтуу 3 бурчтуктардын аянттарын таап, баардыгын кошуп тик бурчтуктун аянтынан кемитип койдук. Мына кемиткенде жыйынтыгында бизде 16,5 квадраттык бирдик чыкты. Көрдүңөрбү балдар? Демек кандай гана фигура берилбесин, ал фигураларды биз аянтын тапканды үйрөнүп жатабыз.